Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден жогоруда сөз кылган Фаридам аттуу чыгарманын кантип жаралып калгандыгы туурасында, андан бүгүнкү күндөгү эл оозуна алынып ырды алып жүргөн Фаридам аттуу ырдын тарыхына токтолуп өттүк. Биргеликте тыңдадык. Эми болсо кезекте биздин студиябыздын меймандарына берели, жакындан тааныштыралы кесипте. Бизден коттуу студиябызга коноктор келип калды. Абдыш Айылчиев, режиссер, сценарист жана анын жанында Какешов Эсенжан Эдельвейс компаниясынын негиздөөчүсү. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер менен. Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат, жакшы. Негизи агай мынакей жакында эле документалдуу фильм «Дариктүү тасма» тарттыңыздар. Ошол тасманын тарыхы тууралуу билели деп сиздерди коттуу студиябызга чакырганбыз. Кеңири санда негизи баягы сизди буга чейин көптөгөн тасмаларды тарткан режиссер катары тааныйбыз. Деги эле өзүңүзгө таандык бүгүнкү күндө канча тасма жаралды агай? Мен эми 5-6 ушул тасма тарттым. Анын ичинен көбүнчө мен ушул дариктүү тасмага көбүнчө көңүл бөлүп атам. Не болмок деген ушул биздин ушул эгемендүүлүк алгандан бери биринчи кинокомедияны мен тартканмын да. Ал эми биздин Токтогул элдик театрында базасында тартылган. Бул фильм эми баягы техникалык жактан мындай мүмкүнчүлүктөр болгону менен ою жакшы да тасманын. Бир ошол кезде мындай эмеле бар эле, тиги улуу адамдар жаш аял алабыз деп бир стереотип пайда болгон да. Ошолор туура эмес экендигин ошол фильмде биз көрсөткөнбүз да. Бул фильм деген өзүнчө бир жашоодо идеология чоң, ошол фильмден таасир алышат. Анан ошол фильмден кийин мен ойлойм, ушу чоң адамдар жаш аял алам деген нерсе таасирин тийгизди. Таасирин тийгип азайды да. Себеби деген бул туура эмес да. Ошол фильмдин аягында айтат да. Ушул тең менен болгон туура экен дегенчи. Бул эмегечи ошого пародия да. Андан кийин Каскад деген ушул энергетиктер жөнүндө биздин ошо эгемен Кыргызстанда биринчи ошол производство жөнүндө Токтогул КЭСинде иштеген, Камбар-Атында КЭСинде иштеген, мугалим болуп иштегендер жөнүндө дагы ушул Каскад деген фильм тарттым. Ал бүткөн, бирок жалпы эмеге чыга элек да. Кудай болсо быйыл чыгат. Андан кийин Үркүн деген кинодо мен кеңешчи болуп катыштым. Андан кийин дагы Абдусүйүркуловдун 100 жылдыгына даректүү тасма тарттым. Токтогулдун 100 жылдыгына Токтогул деген бир фильм тарттык. Эми акыркында ушул азыр эки фильмдин үстүндө иштеп атам. Батыр баяны жана Жоголгон бейиш деген. Батыр баяны деген кыргыз тилинде, орус тилинде высота 144,0. Бул Тукубай Тайгараев, Советтер Союзунун баатыры. Аны менен бирге согушкан 10 жоокер Латвияда каза болгон да. Ошону улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата тартканбыз. Былтыр пандемияга карата көрсөтүлбөй калды. Бирок мына быйыл Россияда 9 апрелден 3 майга чейин Россиянын 5 шаарында премьера өтүп келди да. Премьера өтүп, аябай жакшы кабыл алынды. Эми кабыл алынганды байкап турсаңар керек мына. 4 медальды тапшырды, 15ке жакын мактоо баракчасын, грамота, диплом тапшырды. Бирок аябай жакшы кабыл алды дегеним мындай болду да. Биз дейт да, ушундай чоң мамлекет, мисалы Татарстан, Чувашия, Башкырстан, Өзбекстан дегендер ушундай баатырлар тарта албай дейт. Ушул кичинекей мамлекет дейт да, Кыргызстан чынында эле кичинекей мамлекет да. Ушул силер тартып аткандарга биз аябай сүйүнүп кубанып атабыз дейт да. Анан фильм аябай жакшы болуптур. Фильмди көргөндөр эл ашкандар болду. Чыгып алып аябай жакшы сөздөрүн кучактап бир орус аял айтат. Мен айттым, ушу 2 жыл убактым которду, кетирдим, бирок өкүнбөйм десем, туруп келип кучактап эме дейт да, сен ушундай нерсени ишти кылдың дейт, сен өзүңө тарых жасадың депчи. Мен аябай ушунчалык жакшы сөздү уктум, бирок өзүбүздөн уга элекмин. Учурдан пайдаланып күлөйм, агайыбызды сыйлыктар менен куттуктап өтөлү. Сыйлыгыңыз кут болсун агай. Дал ушул аракетиңиздин аркасында сиз күткөн ийгилик болуп, жемишин берип турган учур экен бүгүнкү күндө. Анан айтып өтсөңүз, өз сөзүңүздө белгилеп өткөндөй эле, жалпыбыз билгендей эле көркөм тасмаларды, даректүү тасмаларды бара режиссер катары тартып келесиз. Анан
айырмаласак болобу? Баягы көркөм тасмага караганда даректүү тасманы тартуу жеңил турбаса керек. Же сиз режиссер катары баардыгы бир кылка көз караштасызбы? Ооба, бул чынында даректүү тасма тартыш аябай эле өтө эле кыйын да. Себеби дегенде бул жерде чектен чыга албайсың. Даректүү тасма тартып атканда бир чек бар да, ошол ар бир фактыга таянып, ошону так аткарганга аракет кыласың. Ал эми көркөм тасмада өзүң каалагандай алмаштыра берсең болот историянычы, өзүң шартыңа карап, өзүң өзгөртүү киргизе аласың каалагандай. А бул жерде ошол чектен чыкпайсың дагы, анан ар бир архив материалдар менен иштейсиң, ал жөнүндө башка жака барасың, кайра келесиң, кайра тартасың. Ошон үчүн даректүү тасма тартыш өтө эле кыйын да. Негизи көркөм деп өзү айтып турбайбы? Даректүү тасма бул фактынын негизинде тартылат. Анан кийин негизи агай тарыхый тасмаларды тартыш өтө эле оор агай. Анан кийин баягы кандай, мисалы үчүн, кандай форматта тартасыз? Сөзсүз түрдө бул жакта жаныңызда дагы ошол жетекчи Эдельвейс компаниясынын жетекчиси катары агайга дагы суроо узаталы. Кантип агай менен иштешип калдыңыз? Сценарийни биринчи окуйт эмеспи биринчи, жетекчилер? Кандай кылдыңыз? Эмнеден баштадыңыз? Эми биринчи бир күлкүлүү жери бар, ошол жерин айтып кетейин биринчи. Таңкымаан тартуулар, мындан бир 15-20 жыл болуп калды. Анан ушинтип кеңешип отуруп, сүйлөшүп, Мухтар Антаналиев экөө биздин досубуз, Абдиш Байкебиз болот. Анан кеңешип, сүйлөшүп калдык анан. Эмне кылабыз, эмне кылабыз? Мен түшүнбөй атам, эмне кылабыз? Анан айтып калды. Ушинтип бир кино тарткан атабыз депчи. Анан мен ойлонуп туруп айттым да. Абдиш эке, силер биринчи мультфильм тартпайсыңар дедим да. Анан кино тартпайсыңар дедим да, десем каткырып күлдүк да. Анан булар айтып калды, анан булар эми уже искусствован адамдарды таанышты. Эй деп койду. Кино тарткандан дагы мультфильм тарткан бул де 100 эсе кыйын депчи. Ошентип анан күлүп, жана Абдиш ака айткан ошо биринчи не болмок, жана Аят деген бар, Мигрант деген бар, Токтогул, Үркүн, ушундай кинолор тарттык, бирок бу жерде көп айтылбай калды. Жана Абдиш ака айткан баардыгынын арасында мен бармын. Аны көп эле кеп кыла бербесек, анан эми кандай десем, бу ушу Сата 44-0 менен Батыр баянында кандай шемет тартып калдык. Кеңешип, бул 19-жылы башталган. Өзүңөр айткандай, бул жанагындай көркөмдөө болсо бул оңой да, мына баарыңар биз түшүнүп турабыз да. Мен да уже мен бир эле демирчи болгону менен бир эле эме боло элекмин, тиги костюмер менен эле гример боло элекпиз да. Анан бизде негизи баягы бир мекеме, жанагы студиядагы болгон, бизде штатный должностьтар жок. Мисалы, бирибиз тамак бышырабыз, бирибиз шопур болобуз, бирибиз чапкалайбыз, бирибиз тияка, бирибиз бияка. Албетте, ооба. Анын баарын төлөш керек да. Анын баарын найнмайт эте берсең, бул аябай чоң сумма болуп кетет да. Жана кичине чекесин айтып кетпедим, ушинтип Россияга барганда ушундай мына даректүү фильмди исторический тартарды ушинтип суразак, ушундай сумма болду деп, сумманы бекит айтпай эле коелу. Азыр сумманы айтсаң айтат да, булар мактанат деген геп болушу мүмкүн, туурабы? Аны эми сиздер билесиздер, тарткандар баары билет. Ооба. Анан ушу Тукубай чоң атабыздын ушундай баатыры тигинде мындай деп, анан бул Абдиш акем кеңеш кылып калды, хорошо тарталы, аракет кылалы деп, анан ошо менен кошулуп тартып калдык. Анан эми мен өзүм да оюмда бар, анан мен деле атам согушка барган, 43-жылы кетип, 48-жылы келген. Бирок эми мен атам баатыр болгон эмес. Анан мен өзүм мына бир 5 жыл, 6 жыл болуп калды. Бу биз тыгыз иштешип, мен режиссер, сценарист болуп баарын түшүнүп калды да. Мен да азыр өзүмчө ошо анча-мынча тактыктарды газеттен карап, азыр мына военкоматка чалып, ар кай жерден ошо атабыздын кай жылы кетип, кандай болгонун да тактап жүрөм. Маалымат топтоп жүргөн Маалымат экенсиз. топтоп, анан менин өзү ошо демирчилик болгонун себеби бүт эле бул тарбия жагы да. Тарбия жагын ошо келечекте муундарга көргөндө ушундай экен. Анан жана сиздер айткан жеңил тасмаларга аяка эмем жок.
кээ бирлери жана мындай бизнес жагына кетирип батыраак тартып, анан бул даректүү нерселерди тартыш өтө оор экен. Абдиш акам айткандай, бул 8 райондо 8-12 райондо тартылып атат. Анан 12 райондун ичинен 8 улутпу 9 улут катышып атат. 8 улут. Ар бирине барып, тигинтип, минтип, сүйлөшүп, тактап, исторический эмелерин билип, антип тартпасаң эртеңки күнү бир жерден кат ачылып калып калса, дагы туура эмес, болбойт да. Анан расходдор көп. Эмеге Абдиш акам Россияга барганда, Россиядан да чалып калды. Ушундай кичине ар бир жерге барганда деле самолет, питание, өзүңүздөр билесиз, азыр моундай заман болуп атканда, үйүңө 2 тууганың чыгып чай бере албай атканда, Россияга барып, азыр дагы айтып берет болуш керек. Ар бир шаарга барып көрсөткөн ушу тааныштарыбызга чалабыз. Кокуй биздин киши баратат. Карап кое бергиле, үшүп калбасын, курсагач болуп калбасын, же болбосо белет болуп калбасын, самолетко жол кирелерде көчөдө калып калбасын деген. Бирок тозуп алып атышты. Баары бир бул материальный жагынан дайыма жетишсиздик болот экен да. Баары эле келип ошо экономический келип такаласың да. Мына азыр бул кинобуз деле бүтө элек, болгону бир 45-60 мүнөттө бүтүп экен. Дагы Өзбекстан, Тажикстан калды. Белоруссия калды. Ушу 3 мамлекет калды. Анан муногу как раз биз баштаганда муногу пандемия болуп, анан аябай сложный болду да. Уруксат алыш, барыш, тартыш. Негизи тасма канча сааттык? Тасма ошол даректүү тасма канча сааттык агай? Да 60 десе эле биз эми 1 сааттык деп элестетип атпайбызбы анан? Өзү мындай болду да. Биринчи вариант ушул тасманын өзү 52 минут да, документальный фильмдин өзүнүн стандарты 52 минут болуш керек. 52 минуттан аспаш керек да. Эми азыр биздин мына Эсен айтып кетти, биз ошол 8 улуттун өкүлү бар да бул жердечи. Ошондо Россиянын 4 областынан, 3 мамлекетинен, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан да. Эми азыр ушунча материал көбөйдү. Эгерде бизде телевидение, мисалы Мир каналы, Звезда каналы, Маданият Россияныкы алабыз деп атат да, областной телевидение дагы сатып алабыз дегендей дагы ойлор болуп атат. Эгерде мен алар менен кеңешип көрөбүз, алар мененчи. Бул 3-4 серия кылсак дегенде ой болот. Себеби материал көп да. Анткени ар бир жерге барып, Башкирияга бардык, Татарстанга бардык, Волгоград областы, Ульян, Омск областында ар бир жерде тарткан бир туугандарынын, балдарынын, ошо мектеп, ошо айылдагы кишилердин баатыр жөнүндө айткан сөздөр аябай көп да. Ошон үчүн менимче ошол форматка туура келсе, биз ушуну 3-4 серия кылалы деген ойлор бар да. 35-40 мүнөттүктөн деген ой болуп атат. Анан эми аны убакыт көрсөтөт. Азыр ушу Тажикстанга мен 2 жолу барып, 2 жолудан кире албай атат. Ал жерде ошондой экен. Биздин барган катыбыз Эмомали Рахмоновго жетип, анан кайра артка келет экен да. Биздикинде келип эле тез жасалат да. Ал жерде ошондой процедура көп экен. Ошол жерде биздин посольстводагы чынын айтканда айтып коюш керек да, ошол жеткиликтүү деңгээлде бизге жардам бере алган жок да. Мисалы Өзбекстандын посольствосу биз барганда бүт даярдап, кагазын даярдап коюптур, самолетторго билет броньдоп коюптур, Нукуска сразу учуп кеттик, барып тарттык. Ошол мына тышкы иштер министрлиги да аябай чоң жардам берди да бул фильмге. Себеби биз Латвияга барышка Шенгель виза алышка туура келди. Ошолорду алып атканда дагы бизге аябай кыйынчылык болду да, ошо Латвияга чыгыш, Европада эсептелет аларчы. Анан буга да ошол жанагы жогорку кеңештин депутаты Эгембердиев, Максат Бакирович деген депутатыбыз аябай чоң жардам берди да. Кагаз иштерине, финансылыкка дагы анан жардам бергендер көп негизичи. Көмөктөшкөн инсандарга албетте терең ыраазычылык билдирели. Кандай болгон күндө да бүгүн жемишин берип турган учуру агай. Буюрса ийгилик сиздерге карап жылмайсын дейли. Абак эми ишиңиздер дагы да болсо илгери болсун. Анан агай айтып өтсөңүз, жалпыбызга кызык болуп атат ошо актер, актрисалар туурасында кеп козгосок, деги эле кандай жолдор менен тандап алдыңыздар? Бүгүнкү сиздин көз карашыңызда бүгүнкү актер, актрисалар кинонун талабына жооп бере алабы?
Негизи эми даректүү тасма болгондуктан бул айтат го, биздин агайларыбыз да айтып калат, даректүү тасмада бул актерлор ойнобойт, постановка болбойт. Бул даректүү фактынын негизинде актерлорсуз эле мындай камераны эле ушинтип көтөрүп жүрө бересиңерчи. Андан кийин бул кандай сиздики? Бизде бул фильмдин эмеси кичине өзгөчөлүгү, бул кичине игровой кылдык да, бир эмелеринчи согуш, Тукубай Тайгараевдин согушка кетип атканы, Тукубай Тайгараевдин согушта согушуп каза болгону, андан кийин апасына кара кагаз келгени, ушулардын баардыгын мындай көркөмдөп игровой кылып тарттык. Актерлорду болсо мындай тандоо жолу менен кастинг өткөрүп тандадык. Эми бизде актерлор бар, чынын айтканда жок дегенге болбойт. Бирок мындай экен да, бизден баягы мурунку актерлорго карап салыштырмалуу, азыркы актерлор биз мурункудай болбой атат деген мындай сөз бар да, бирок туура эмес алчы. Биздин актерлорго, азыркы актерлорго ошол мурунку актерлордой шарт түзүп берип, биринчи, ошондой каражат төлөп берсе, убакыт берсе, азыркы актерлор да ошондой эле ойной алат. Бизде азыркы мисалы фильмди тартыш үчүн алып келет, убакыт тез кетиш керек, акча аз, үнөмдөш керек, бар ошон үчүн эле читка деле кылбайт, рептиздер деле кылбайт. Тез эле бир эле моментти тартып эле кетип атат. Ошон үчүн жана биздин фильм жакшы чыкпай аткан ошондо да. Анын үчүн каражатты көбүрөөк төлөп, репетицияларын жасап, бир эмес 5-6 дубль кылып, каражаттын көбүрөөк төлөп берип, требовать этип, андан сен жакшы ойноп бер десең, биздин актерлор жакшы ойнойт. Потому что кыргыз эли өзү таланттуу эл да. Биз ушундай сөзгө маани берген, жамакчы, өнөр адамдар биздики жакшы просто. Бизге ошондой шарт түзүп берсе эле биздин актерлор да жакшы ойноп берет да. Анан актерлор биз могу фильмде Тукубай Тайгараевдин ролуна аябай кыйынчылык келди да. Кыйынчылык келип, араң сургон нарындан биз жигитти алып келдик да. Эми окшоштугу окшош болду. Баатыр болгондо эми көлөмдүү болуш керек болду, ошого туура болду. Эң кызыгы, ошол актерду мен бир жака өтүп басып кетип калгам, шашын алып кыскараак алып койгула депчи. Кезем эле шашын Эсенбайдыкындай кылып жылтыратып коюптур да. Айланайын согушка кетип атса, эмне кылды сен? Ошондой кылдык дейт. Машинкени топ-таза кырып ташаптыр да. Ушундай бир кызыктуу окуялар болду. Агай, маегибиз башталгандан бери эле дал ушул тартылган кино туурасында кеп козгоп атабыз. Эми сөзүбүз куру болбош үчүн жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте дал ушул биз сөз кылып аткан кинодон кыскача үзүндү көрүп алсак кандай дейсиздер, Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул биз сөз кылган кинодон сиздерге кыскача үзүндү болсун. Ушул алмурууттуу мөмөлөрүн биздин небере чөбөрөлөрүбүзгө Кудайым насип кылсын. Айтканың келсин. Буйруса, биринчи мөмөсүн апабызга тигизели. Анан сен мурдуңду тирдит болуп, жамбаштап жатып алып, жейсиң да анан. Божурашкан кагылайында. Эри шаркак иштеп атканыңарды көрүп, жүрөгүм элжиреп кетти. Кечки иштеген кишинин жүрөгү атышып, кабыргасы кайышып кетет дечи. Келе кой. Жармадан ичип. Апа, биз чарчаган деле жокпуз. 5 көчөттүн ичинен экөөсүн эле отургуздук. Анан балаңыздын мурду тердеп кетти. Анан билбейм эмне болорун. Тердебейт мейли турат. Сен божурабай, жармаңдычы. Кудайым тилегиңерге жеткирсин. Ай, учурачайын деп калган турбай. Achtung! Abteilung 1, links, Land, rechts, Land, schneller,
warten! Vorwärts! Alle! Schneller! Schneller! Marsch! Vorwärts! Vorwärts! Alle! Schneller! Schneller! Товарищи бойцы! Немцы наступают! Огонь открывать по моей команде! Ясно? Так точно, товарищ сержант. Я этих гадов утоплю в собственной крови. Ждем. Пусть подойдут поближе. Кызык экен, ооба, чындыгында да мыкты тарыхый тасма көрүнөт кесиптеш. Баатыр баяны аталышындагы. Агай, айтсаңыз, анан жанакы баягы согуштагы кези бул Россия аймагында тартылгандай болуп турат го, эмнегедир, Ооба, Россияда тартылган деп айтып атабыз. Анан эмеге Россиядан сурады, ушундай сурай берди да, фильмди кайерден тартылган десе, мен айттым, ошол Новосибирск областынан тартылды десем, ушунча кишилер ушул жака алып барып тарттыңарбы дейт, аябай чоң иш кылган турбайсыңар деп. Анан о деп анан кийин кайра айттык, жок, биз өзүбүздөн эле тарттык депчи. Себеби дегенде бүт эле ишенип атат Россияда тартканычы. Себеби дегенде бүт эле ошо кайын Россиянын арчалары бардыгы окшошуп Бирок турат. ооба, согуш талаасы чындап эле, Окшош экен. Анан ал жерди тарталы десек, чынын айткандачы, Россияга ошончо кишилерди алып барып, ошончо немеректи алып, ошончо автомат ошончо киши алып барыш үчүн бер жагы бир 10 миллион сом кетмек да, бер жагы элечи. Эми тактап сурашыбыз керек экен, агай, кайсыл жерден тартылды анда? Россиядан тартылбаса. Издеп араң суроо таптык, Чуңгурчакта деген бизе. Ошонун жанында бир кайыңдуу бир жер артында пансионат эмер бар экен, пансионат бар. Аны жаптык да, караңгыда тарттык, жаптык, графика менен жаап. Анан ошол Чуңгурчактан тарттык да. Эгерде Россиядан тартыш үчүн, эмне үчүн бизде мына чоң согуш темасында кино тарта албай атат, кыргыз фильм, вообще эле Кыргызстан деңгээлинде. Каражат аябай чоң, аябай каражат айтып атпаймынбы? Негизги маселе экен да. Ооба, негизги маселе болуп саналат. Каражат деп калып атып, анан Эсенжан агай, сиз эми баягы кино кыйноо деп айтылат негизичи, анан бул жакта кинодо демөөрчү болуп деле өзүңүз айтып атасыз. Башка эмне гана болгон жокмун, баарын көрдүм деп дагы бизге кызыктуу окуялардан айта кетпесеңиз болбос. Эми кызыктуу окуя могу Үркүн киносун тартып атканда ушундай бир момент болуп калды. Погоданы карайбыз. Мына сиздер айтып аткандай актерлорду анан аппаратыбыз жетишпейт, кээде жана дрон деген ал кезде кичине кыйынчыраак болчу да. Как раз ушу бир күн эле Мухтар айтып калды, бүгүн тартасыз мына Абдиш акем ошол жерде болчу. Анан давай анан бар, анан ушул эле Чуңкурчактан бир эпизод бар да, тиги кыз жана Урумчуда, Үркүндө, Урумчуда жүрүп, анан жана ошо Үркүндөгү, Урумчудагы бир байлардан кыз качат да, кыргыз кыз качат да, анан ошо суудан агыш керек да. Аны акканда тиги главный ролдогу бала сактап калыш керек да. Бирок сактай албай калса, терди жип тартылып турат да. Агып барат, ошону кармап калыш керек болчу да. 3-4 жип катардан тартылып турат да. Бирок мындай караганда бир четинен кооптуу экен, кооптуу, аябай. Эмеде мен ушул жерде өзүм барып катышып карап турдум. Анан аякта менде бир кичине бир ролум бар, бир жарым саат тартышат, бирок 1 мүнөткө көрсөтпөгөн моменти бар да. Анан мен да ушул жерде анан баарыбыз карап турабыз, анан ушундай моменттер болот. Кээде барсаң, бирактан туруп элдер ар нерсени айта берет да. Ой, булар минтип эле, анан тигинтип эле, ой, булар акча жасагандар, анан бул мындай тарткан болбойт да деп эле. Ооба. Биякта эми кылган иштин сынчысы көп деп, кылмаган сынчысы жок деп, сынчылар көп болот. Анан ошентип тартып атып, тиги кызыбызга жана китайский материалдан чапан сыяктуу кийгизип коюш керек эле да. Мындай муляж да, чапан болуп көрүнөт да.
Аны тектен форманы путуйтатып атып, настоящий чапанды кийип коюшат да. Жана калың чапан бар го кыргыздын эле калың пакталуу. А кыз мурун кийип жүргөн аны байкабайт, ана шашат. Кийин бол, беадар бол, суга кыргыз чапан менен эле сууга секирип. Баягы эле кыргыздын эле пакта менен тигилген оор чапанды кийип алып суга чүгүп кетет. Ал пактага суу сиңет, суу сиңгенде баягы аны биз билбейбиз да покачы. Тура албай калат. Суу сиңгенде эле ал оор болуп калат да, например. Анан кызды баягы бала барып сактайын деп алсактай албай калат, ана кыз агып кетет да. Ой, баарыбыз таштадык экранды да, эми агып кетсе суу жаш кыз да. Ооба да. Баарыбыз артынан чуркап жүрөбүз. Эптеп кармадык. Кармап көтөрүп алып келсек, форма албашып калыптыр да. Жана суу акканда мындай курак жерде жүргөндө берки чапанды кийип, баягы кадимки эле чапанды. А сууга түшкөндө эми суудан билинбейт да, просто түшүш керек да. Алар жана жука китайский материалды тигизага суу деле жукпайт да, жеп-жеңил жана купальник деле болуп калат да. Ушу менен алып келиши агып кетип анан кармап. Анан эми бу бардыгы эле кел ошо жана материалга такалат деген, анан кийин агызды доктурга алып барыш керек, кокуй скорый. Как раз ошо күнү дагы менин келинчегим туулган күнү болчу. Баардык туугандар чогулуп атканбыз. Анан биз барганбыз да, барып эле азыр бир саат эле тартып бүтүрөбүз кокуй. Жок. Где-то түштө баштаганбыз, түштө баштап ошо менен окуябыз узарып кетип, кызды кармап келип, анан ушинтип 11-де кезем келинчегимдин туулган күнү бүтүп эл тарабат. Анан эл айтат, эл түшүнбөйт да. Айтсаң мен келе, мен тиякта кино тартып жүрдүм деп кантип айтасың айтты. Мен ушул жакта жүрүп эле бир иш болуп кечигип калып калдым. Анан ошо мен алигиче келинчегим айтат, сага кино эле болсо болду, семьянын да кереги жок. Айда жылда бир мен келинчемди өзү эме жылда эле туулган күн өткөрөбөйт, ошондо как раз 50 жашка толгон экен. 50 жылын өткөрүп аткан экен да, өзү биринчи жолу. Мен деле билбейм, бул кинодо ушундай кызыктар көп болот да. Анан жанагы кинону канчалык жаштар үчүн ошо Адиш экем айткандай битириш экономический жагына такалат. Баардык эле вопростор аракет деле кылабыз, бирок ушунча Адиш экем менен Муктар экебиздин, Муктар досум болот, Адиш экем байкем болот. Ушулар тарткан кинонун баардыгында эле бармын мен. Ошол жерде баардыгын акчамды. Анан бу жерде могу жерде эң чоң главный демирчи болуп ушерде отурабыз да. Мен мурунку тартылган кино баардыгында бармын да. Ошо жана Аят, жана Не болмок, жана даректи тасмалайда Токтогул, Абисер кулуп, мына бизде юбилейлер өткөн. Мигрант жана да айтып кеттим го. Футбол жөнүндө да бир киносу бар. Мына Аятта особенно жаштардын баары билет мына. Биринчи, экинчи сериясын биз тартканбыз. Именно ошо жана жаштар көбүрөөк ичимдикке берилип кеткенде кандай болуп, кантип келип анан кетет. Анан кийинкисига жана сиздер айткандай жеңилирээк болуп, аягы болсо бизнес болуп кетти. Биринчи, экинчи сериясын биз бүтүргөнбүз. Таасирдүү тасмаларды тандагандай көрүнөсүз агай. Кандай болгон күндө дагы ар ишиңиздерде ийгилик болсун дейли. Анан агай сизге суроо узаткым келип турат. Деги эле ушул согуш темасын ала турган болсок, бул аягы эч бүтпөгөн тема эмеспи? Анан ушу сиз тарткан тасманын, деги эле даректүү тасманын берейин деген мааниси, ою туурасында сөз кылсак. Туура. Эми биз баягы акыркы жылдары көбүнчө эле ушул жеңил, желпи тасмага табып, акча табуу боюнча болот. Бирок акча табыш керек, ал деле керек. Бирок бул кино эң чоң идеология да. Билген кишигечи. Ошо Ленин деле убагында, мисалы мына 100 жыл мурун айтып койгондо, ушул искусствонун эң негизгисинин бири кино депчи. Себеби дегенде мына 90-жылдары баягы бир кыйынчылык катаал жылдары Американын кинолору келип, Брус Ли, Америка, ушундай боевиктер келип, көп мындай элге таасирин берип, мындай жаман жакка бурган аябай көп нерселер болду да. Кино бул таасир бере турган нерсе да. Мен бир нерсени айтайын. Бир чүйлүк киши айтат да, эме дейт, мен өзбектөрдүн киносун көрүп көрүп дейт, мен өзбектерди аябай жакшы көрүп калдым дейт да. Бул өзбектерди аябай анткени ушундай адамдар экен дейт. Бирине бир кылган мамилеси, ата энесине кылган мамилеси, сүйүүгө кылган мамилеси башкача экен деп ушул таасирленип, кинодон таасирленип. Кино таасирленип. Бул кино аябай таасирлүү кинолор тартса,
биздин мамлекеттин оңолушуна дагы чоң аябай өбөлгө берет. Себеби деген мына Курманжанды аткан фильмин тартканда ошо 1 жыл 2 жылга ошол арада мындай жаштарда патриотизм сезими көтөрүлгөндөй болду да. Ошон үчүн мындай патриоттук темада фильмдерди мамлекеттик деңгээлде байма-бай көп 1 жылда жок дегенде 1-2 жыл кино чыгыш керек. Себеби дегенде элди ошол мекенди сүйүүгө, таза иштөөгө үндөш керек, мындай митинг менен пайда чыкпасына, жакшы адамдар депутат болуп келишине, жакшы адамдар бийлик башына келишине ушул кино аркылуу таасир берип, элди дагы мындай оңоо жолуна көп иштер аткарса болот да. Эми бул фильмди мен дагы алдыда жана чоң максаттар бар, пландар бар. Мисалы мына Токтогул өрөөнү району ары өткөн бери өткөн көл турат, мындай суу сактагыч турат. Эми кооз, сонун пляждар болуп атат азыр, эми катерлерди киргизип атат, кооз аябай. Бирок анын алдында кыргыздардын, анын ичине сактардын ата теги гундардын тарыхы чөктүрүлгөн да. Бул ошол мезгилде Советтер Союзунун жазылбаган закондор, мыйзамдар иштеп, кыргыздын тарыхы эмне үчүн башка элдерден кыргыздын тарыхы кылымдап кетип калат деп атайын чөктүргөн. Себеби дегенде ошол сууну каптаарда жана көрүстөндөрдө казганда, мисалы ошол фараондордун көрүстөндөйүндө эле 3 метрге тепкичтери менен түшүп, барып нечендеген алтындар чыккан, ошонун баарын башка жакка ташып кеткен эмелер да болгон да. Ошол биз ошолунун бирөө жоголгон бейиш, экинчиси Заклятие долины царей, падышалар өрөөнүн каргышы деген чоң тарыхый тасма тартабыз деп ошонун сценарийи даяр. Ошону тартабыз деп атат. Андан кийин Сакен деген мергенчи болгон, бизде Сыдык деген болуш болгон, бала болуш Байгази деген болгон. Ушулар жөнүндө да Доор деген фильмдин сценарийи даяр. Ошол тартабыз деп мындай аракеттерди кылып атабыз да. Демек, агайыбыздын тарткан тасмалары дагы тарта турчу тасмалары өз сөзүнөн байкасак буюрса, келечек муундар үчүн дагы абдан таасирлүү, тарбиялуу тасмалардын катарын толуктайт деген ишеничтебиз агай. Дагы бир нерсе айтып коеюн деген, болуп калса, Кудайым буйруп болуп калса деген ой болот. Биз Москвадан бир жигит келди, атын атабай эле турайын, бир киши, чоң эле киши. Ушул 5-6 жылындагы ушул Барсбек кыргыз каганаты жөнүндө чоң бир фильм тартсакпы деген ойлор болуп атат да. Ушул азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошол тарыхый экспедиция уюштурган жатабыз. Эми болуп калса Кудайым буйруп. Болсун агай. Бизде эми убакыт чектелүү экен агай. Учурдан пайдаланып сиздерге ыраазычылык билдирели. Баягы тарткан тасмаларыңыз өз сүймөнчүлүктөрүн, өз көрөрмандарын тапсын деген жакшы ниеттебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.